Троян деген эмне? Троян бул өзү пайдалуу программадай көрүнүп, бирок ичинен зыяндуу иштерди жасаган вирус. Троян деген аты каяктан келген? Бул Троян аты деген, троянский конь деген грек легендасынан алынган. Душмандар жолоолоруна чоң жыгач белекке берип, алар аны шаарга киргизгенде, ичинен душман жоокерлер чыгып, шаардын эшигин ачып беришкен. Ошол сыяктуу Троян вирусу дагы өзү бир пайдалуу программадай көрүнөт дагы, бирок ичинен сени алдайт, маалыматыңды уурдайт же башка вирустарга жол ачып берет. Троян кантип иштейт? Сен мисалы бекер оюн, бекер программа же взлом кылынган WhatsApp'ты көчүрүп алдың дейли. Аны ачканыңда сырты жакшы иштеп аткандай көрүнөт. Бирок ошол эле учурда компьютериңди же телефонуңду аңдып, логин, пароль, сыр сөздөрүңдүн баарын жыйнайт, банк маалыматтарыңды уурдап, жана башка вирустарды жүктөп коюшу мүмкүн. Бул ушундай 200 программа. Трояндын белгилери. Эгер сенде Троян жуккан болсо, анда төмөндөгүдөй белгилер болушу мүмкүн. Компьютер жай иштей баштайт. Өзүнөн өзү терезелер ачылат. Рекламалар көп чыгат. Программалар өзүнөн өзү орнотулат. Интернет трафик көбөйөт дагы, жана антивирусуң да иштебей калышы мүмкүн. Бул белгилер байкалган болсо, анда сөзсүз түрдө вирус текшерүүсүн өткөрүш керек. Троян кандайча жугат? Бекер программа жүктөгөндө, официалдуу эмес сайттардан, пираттык оюндар, электрондук каттан келген шектүү файлдардан, Telegram, WhatsApp'тагы шектүү шилтемелер, ссылкалар, USB флешкадан. Көпчүлүк трояндар бекер же өзгөчө программа болуп көрүнөт. Өзүңдү кантип коргош керек? Текшерилбеген программаларды жүктөбө, антивирусту колдон, файл ачаардан мурда ойлон, текшер, сайттын дарегине кара, туурабы же окшошпу, же өзгөртүлгөнбү. USB колдонуп атканда абайла, жаңыртуу обновленияларды дайыма орнотуп тур. Эң негизгиси шектүү нерселерди ача бербе. Жыйынтык: Троян эң кеңири таралган вирус. Көпчүлүк адамдар аны байкабай эле орнотуп алат. Бирок ал чын-чынында сенин сырларың бүт барын жайлап жатат. Ошондуктан абайла, текшер, сөзсүз түрдө шектенип кара. Коопсуз IT билимден башталат. Эгер видео жаккан болсо, лайк басып, сөзсүз түрдө каналга катталып кой. Кийинки видеолорду койгоп жибербеш үчүн колокольчикти басып кой. Кийинки видеодо башка коркунучтуу вирустар жөнүндө айтып беребиз.